Ассаламу алейкум, апа, Нуржигит, орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Биздин уулубуздун аты дагы Нуржигит. Аллах Таала силерге окшоп чоңойсун деп тилеймин деп билдирүүсүн Бизден да жакшы адам болсун. Бизден да жакшы адам болсун. Өмүрүн берсин. Өмүрүн берсин, бактылуу зор болсун, эки дүйнө даражасын бийик кылсын. Анан кыямат кайымга чейин кулкум тукумун бул дүйнө акырет бактылуу кылсын. Эң жакшы. Рахмат сиздерге. Негизи ушул Рамазан айында айтылат го, убакытты туура пайдалануу деп өзүңүз деле көп интервьюларда айтып келесиз. Жашооңузда ушул убакытты туура пайдалангыла деп элдерге таалим тарбияңызды да берип келесиз. Рамазан айында убакытты кандай туура пайдаланыш керек? Биздин көп телекөрүүчүлөр менин оюмча азыр Билесизби, көпчүлүгү азыр оозду бекитип алып, намазды окуп алып уктап калып атат да. Эң берекелүү учуру убакыттынчы күн чыкканга чейин учур. Ошон үчүн түндө уктап болсо дагы, ушул багымдаттан күн чыкканга чейин уктабаса жакшыраак болот. Мейли ал Куран кайталасын, хадис окусун, зикир кылсын, дуа кылсын, тилек кылсын, эчке чыгып, эми зикир дегенде эле бир борчко отуруп алып сүкүт кылгандын зарылчылыгы жок да, сыртка чыгып басканчы экичтен бир иш таза аба жутасың, каның жүгүрөт, көнүгүү болот дегендейчи. Ошон үчүн көп адамдар ушул орозобузду эле эртеден кечке ашка жүргөндү түшүнөт. Анан эптеп ооз ачып алып, анан уктаса да, андай эмес да кептин бардыгычы. Ошон үчүн анан тамакты сөзсүз эле мындай ныгырып жештин кереги жок. 3/1 ашказандын суу болсо, 3/1 тамак болсо, 3/1 аба болсун деген бул адамзаттын даанышманы айткан кеңеши да. Ошон үчүн анан бир эсеп санабастан иш кылсаң, сапырылып кетесиң деп коет. Мисалы, кээ бир адамдар бар, эсептеп койгондо бир жолу катым кылыш үчүн күнүгө канча бет окушум керек депчи. Ошол эсеп кысаптан аркада калбаш керек да. Мисалы, же болбосо кээ бир адамдар бар, каза кылып койгон намаздарын. Эми билбеген да, мисалы, коммунисттердин учурунда намаз окубаш бул жакшы эмес экенин түшүнбөгөндөр көп болгон. Азыр болсо ошого тобо кылып эсептеп алып окуп аткандар бар да. Мисалы, күнүгө мынчадан окусам, мынча жылда бүтөм депчи. Ошон үчүн кыла турган иштер толтур. Эң башкы мындан алыш болуш керек, мындончу. Ушул балекет убакыттын баарын урдап коюп атат да. Билесиз го, баягы карлык келерден мурда дейт, жаштыктын кадырын бил дейт. Оору келерден мурда ден соолуктун кадырын бил дейт. Кедей болордон мурда байлыктын кадырын бил дейт. Анан кийин убакыт кетерден мурда убакыттын кадырын бил дейт да. Мүшкүл болуп калардын учурдачы. Анан айтайын дегеним, азыр ушуга убакыт кетирип атабыз. Бирок билесиз да, акыреттеги суроолордун бири убактыңды кандай коротуң деген бир суроо болот. Анан жаштыгыңды кандай коротуң деген бир суроо болот. Эң көп ушуга азгырылып кеткен жаштар да. Анан мен азыр бир макала жазып атам, балким жакында чыгат. Ушул телефонсуз Кыргызстан деген бир идеология кылабыз го дейм. Телефон, мисалы, элестетип көрүң, от бар го. Отту туура пайдалансаң тамак бышырасың, үйүң жылуу болот, кечинде үйүң жарык болот. Бирок туура эмес колдонсоң үйүң өртөнүп кетиши мүмкүн да, Кудай бетин ары кылсын. Азыр мына биз туура эмес колдонуп, ошол от менен өртөнүп кеткендей эле болуп атабыз да. Убакытты өртөнүп кетпесин, убакыт бир келет, бир кетет, экинчи кайра келбейт. Ошон үчүн убакытты туура пайдаланалы. Бул өтө маанилүү нерсе. Мен Америкада деле болгом. Америкалыктар бизчелик сотканы колдонбойт. Япониялыктар бизчелик колдонбойт. Samsung чыккан корейлер бизчелик колдонбойт. Алар китеп окуйт, баарлашат, спорт менен машыгат. А биз болсо эртеден кечке эле монуп колдонук да. Ошон үчүн ушул күндөрү ушундан алыстай эле, анан ибадат менен өткөзөлү да.